Бек аке, мынаке, ушунча ел турат, сахнага чыгып турасыз. Сезимдериңиз кандай болуп атат? Сезим жок эч кандай. Жумушта. Жок, бүгүн жумуш эмес, конок болуп келип атпайсызбы? Конок. Сезим жок, ошо конок элем. Эң башкысы бекер деп атасыз. Иә. Хорошо. Анда эмесе, Бек Борбиев, Абдулда Иманкулов. Фамилиям айтпай эле адатыңча эле Абдулда деп койбойсуңбу? Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Тойго кичине кечигип калгандар эле байкабай калбаса, той башталарынан келгендер көрүп калды. Той башталарда эле ушу Манасчыга калып, дүйнөдөгү эң жакшы адам ким? Тынар. Ең адам керчиликтүү адам ким? Тынар деп эле кыйкырып атса, мен өзүм тетиякта отуруп алып эле уялып аттым да. Ай Манас, эгер мендей болуп аны жакшы билгениңде муну айтпайт элең. Жок дегенде коллективинин арасындагы эң жакшы адам, туугандардын арасында эң жакшы адам десең дагы кичине мындай болуп отурат элем да. Столдун астына башымды катып алып отурдум уялганыман. Мен туугандар, Тынардын атасын көргөнүм жок, бирок апасын көрүп калдым. Абдан жакшы сүйлөгөн сонун киши эле. Жалал Абадка барып Тынардын үйүндө 2-3 күн жүрүп калдым. Бир күн айтат апасы: "Айланайын Абдулда, ушул артисттердин арасында акыл эстүүсү ушул деп сени аябай жакшы көрчү элем. Көрсө сен деле жакшы эмес окшойсуң" деп калды. Эже, эмне болду? Эмнеге десем, билбейм Айланайын. Ишенип ушу ээрчитип жүргөнүң ушул Тынар болсо, сен деле акыл эсиң ордунда эмес экен деди. Бул дейт, эртеден кечке чейин уктайт дейт. Кечинде чыгып кетет дагы ошону менен таң атканда келет. Өлүңдү көрүп калайын. Бул Тынар эмес, Тывар өлүңдү көрөйүн деди эле. Жанагы интермедиада мен пайдаланып жүргөн сөз менин сөзүм эмес, ушу Тынардын апасынын сөзү. Мен муну эмнеге айтып атам? Үй салып атам дейт. Анан эле ойлоном, бул кайсы акчасына салып атат деп. Акыркы жылдары Кудайга шүгүр Тынар экөөбүз биригип барган зал концертке эл толот. Концерт бүткөндөн кийин эле, Тынар биягы кандай болду десем эле, акчасы аз болуп чыгып калат да. Эл жакшы эле болду го, эмне болду десем, аке сурап эмне кыласыз? Элдин баары оостон кирип кеттир дейт да. Эгерде оостон элдин баары бекер кирип кеткен болсо, жанагы чыккан таежелериңдин бирөөсү билет сатып алып киребиз деди, туурабы? Эгер сен таежеңе чакыруу бербеген болсоң, ким бекер кирип кетти? Ушуну мен УКМКга айтып текшертейин. Балким чындыгына чыгып билинип калабы дейин деп ойлонуп атып, ушу Элизанын көңүлүн кыйбай турам да. Далай чайын içtim эле деп. Эми кандай жол менен салсаң дагы ушул үйүң ылайым ак жол тойлуу үй болсун, куттуу үй болсун. Ошол үйгө келин ал. Ошол үйдөн кыз чыгар. Эшенкул айтып атпайбы азыр? Не дедиң Эшенкул, теге эл үйдөн кийин тартипке кел депчи. Өзү мындай, кыргызда ден соолугу таза, акыл эси ордунда эркектин башы эл үйдөн кийин иштей баштайт. Так что Элиза дагы бир 2 жыл чыдап тур, болду, башы анан иштейт анан. Азыр кеңкелес болуп эле жүрөт бунун. Мына жерде отурган достордун баары билет. Тамаша, жакшылык болсун.
Дагы карасаң жанагыл өзүм шектенип атам. Бул кайсыл акчага салды деп жанагыл ойлордун баары келип атат, ойлонуп атам ушу. Эми аны мас келгенсип акча да беремби деп атам да. Жок дегенде ушуну албай эле койбойсуңбу, эртең да той бар эле. Жакшы. Саным болду. Тынар аке, үйүн көрдүңөрбү? Жаман чоң экен, чын эле. Сизди алдап эле жүрөт экен. Анан урматтуу коноктор, эмне болсо да тамаша Тынар аке. Бул арашаң койлор менен салып атпайбы? Мисалы 50 000 сомго алат, кайра 50 000 долларга сатат да. Аны сен билбейсиң. Жанында жүрүп мен билем да. Мына бул жерден 20 000ге алат, өзү али көрө элек, бирөө чалып калса жанагы койду козусунда баккамдай мактайт да акмак. Ай, жакшы. Мына арашан саткандар отурат. Арашан, жакшы. Ушу кол чабып аткандардын баарына ишенип колунан эчтеке албагыла. Сен булардын арасында жүргөн Тынарды мен билем. Жакшы. Не болсо дагы экөөңөр бактылуу болгула. Чогуу жүрөсүңөр, чогуу иштеп атасыңар, чогуу концерт коюп, сиз жалгыз келсеңиз балким эл аз келип калышы мүмкүн. Сиз жалгыз койсоңуз эл экөөңөр чогуу келсеңер көп келет да, көп келет. Жана антып коюп атса Кудайдан. Жакшы. Эми кийинки аксакалыбыз Кубик Аяшта. Келиңиз, Кубик Калыков. Ассаламу алейкум, урматтуу меймандар, жалпы кудагыйлар, жана ушул жердеги ушул той ээлеринин жора жолдоштору. Мына эркек кишинин өзү мындайча айтканда 3 нерсени аткарыш керек да. Биринчиси бул там салыш керек, сүйгөн жара алыш керек, үчүнчүсү бир дарага отуруш керек деп коет. Мына ошонун үчөөнү тең сен аткарып, мына бүгүн агыргөлүү болуп, жакшынакай келин бала экөөң той кылып отурасыңар. Тоюңар кут болсун. Тынар менин жакын тууганым болот өзү. Нерде туугандар бүт эле мен тааныш туугандарыбыз экен. Агыргөңөр кут болсун. Ушул үйгө канча бут кирсе, ошончо кут кирсин. Дагы эң жакшы жери сен ушу Көкжар тарапка салганың жакшы болуп турuydu. Себеби бул жакты Көкжар дебейле, бул жакты Тойский район деп коюш керек. Чын, Акунбаева көчөсүнөн баштап магистралга чейин бир 40га жакын кафе бар экен, туурабы? Анын адресин жазыштын кереги жок. Азыр ушундай эле каякта болот той? Тойский район, тойхана Анел деп коесуң, болуп таап аласың. Жакшы. Тоюңар кут болсун. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Анан эл катары конвертти беребиз да. Ооба. Ичкерди орутпай бергиле. Санан. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү ушул Тынар акемдин тоюна келген кадырлуу коноктор. Тынар ака, той кут болсун ака. Тоюңуз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Аябай сүйүнүп турам, себеби атамын шакирттеринен ушул Тынар акем сурулуп чыгып элге таанылып, мынтип элге кызмат кылып жүрөт. Аябай мен үчүн чоң бакыт. Жана тамашалашып айттым да Тынар акемечи. Тынар ака баспайсызбы? Манайыңыз жакшы эле ака, сурап коеюнчу дагы бир жолу. Жакшы ака, жана биринчи антракта бийлебейсизби ака, жүрбөйсүзбү десем, жок Каныбек, муну расход чыкпайт атат, бийлегим келбейт атат деди да. Анан эме Тынар ака менен Ильяс экөөбүз көп жыл иштешип калдык, чогуу 2002 жылдан бери мен чогуу иштешемин. Анан чогуу иштешип жүргөндө Тынар ака мага бир тай берди эле. Ошол тай кайтты ака сизге кайра. Себеби ол тайды мен көрө элекмин да. Анан көрбөй эле ошо тайды кайра кайтардым ака. Анан эртең мен дагы буюрса бир жылдан кийин үй той кылам, ошо тайды кайра жетелеп барбаң ака. Сураныч ака, акчасын эле алып барың ака. Анан эми Оштон келе албай калган агаларыңыз, инилериңизден дагы чоң салам. Жалал Абадтан келбей калгандардан дагы аманатты жеткирип коеюн. Алып коюңуз ака.
Неме Абдылдакен көз тирүү айтып алайын көз тирүүсүндө. Ата ишениш жок да. Абдылдаке көз şu Разыковтардын атасы үйлөнөбү, баласы үйлөнөбү, тай кошуп жүрүп, тайыбыз калбай калды силерге. Ошон үчүн торпок кошуш керек эле да. Неме Каныбек эке, сиз баарынан жакшы күлдүрдүңүз, баарынан. Чын Абдуллачта таарынбаңыз.